Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Nahl surasının 111-112 ayatında siz menen bizge mınday dep kayrylar. Ma'dasta'ide billahi mineşşeytanirracim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ve tuvaffa kullu nafsin ma amilat ve hum la yudlamun. Ve daraballahu meselen qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Al күндө ар бир жан өзү туурасында талашып келген күн болот. Ар бир жанга толугу менен кылган иштери, жакшылык жамандыгы, жакшылыгына сообу, жамандыгына сазасы толугу менен берилет. Вахум ла юдламун, жана аларга зулумдук кылынбайт. Ал күнү деген, яни кыямат күн боюнча айтылып атат. Бул туурасында Hazreti Umar ibn Khattab радиаллаху анху амир болуп турган кезинде Кааб ибн ал-Ахбар радиаллаху анхуга, Hazreti Кааб радиаллаху анхуга бул киши өзү жөөттөрдөн эле жана Мединанын жөөттөрдөн ичинен алымдарынан эле Таврат илимини терең билген, мурдакы илимге терең ээ болгон ахли китаптардан болчу. Uşu sahabага кайрылды да хауифна, бизди бир аз акыреттен коркутчу. Ички дүйнөбүздү, жүрөгүбүздү бир аз акыретке бурчу деп Hazreti Umar өзү башчы болуп турган кезде Кааб разияллаху анхуга кайрылды. Шонда Кааб разияллаху анху айтты: "О амирал муъминин, менин жаным анын колунда болгон зат Аллахка касам ичемин. Эгерде кыямат күндө 70 пайгамбардын кылган жакшы иштериндей сооптуу иштер менен кыяматка барсаңыз дагы, бирок анда сөзсүз сизге ушундай убакыт келет, кыяматта өзүңүздөн башка эч ким сизди кайгыртпай калат, өзүңүз менен өзүңүз алек болуп каласыз. Мен эмне болот экенмин деп бала чакаңызды, ата энеңизди бардыгын унутуп каласыз. Эгерде кыяматта 70 пайгамбардын кылган сооптуу иштери менен барсаңыз дагы, айбаттуу ушундай убакыт келет" деди. Жана албетте тозокко таандык бир катуу үн чыгат кыямат болгондо. Ла ябка малакун мукаррабун вала набийюн мурсалун мунтахаб. Эч бир Аллага жакын периште, эч бир тандап алынган, жөнөтүлгөн пайгамбарлар калбайт. Алар сөзсүз тизелеринде түшүп, чөк түшүп, Алланын алдында чөк түшүп олтуруп калган болушат. Жада калса Алланын досу болгон Ибрахим пайгамбарыбыз дагы алейхиссалам, ал киши дагы ушинтип чөк түшүп, тозоктон корккондуктан отуруп калган учур келет кыяматта деди. Жана Ибрахим пайгамбар айтып калат: "Я Рабби, ла ас'алука илля нафси." О Раббим, мен өзүмдү гана сенден сураймын. Өзүмдүн жанымды гана ушу тозоктун отунан сактанууңду сураймын. Башка эч ким туурасында, балдарымдагы, аялдарымдагы башка эч ким туурасында суранбаймын. Өзүмдү сактасаң болду, я Алла, деп калган күн келет, о амирул муъминин деди. Ва инна тасдиqa залика аллази анзалаллаху алейкум. Мына бунун тастык катары, буну тастыктоо катарында мына ушул жогорку аятты деп Кааб ибн ал-Ахбар радиаллаху анху окуп берди. Ал күндө ар бир жан өзү туурасында гана талашып калат. Ошолордун ичинен жада калса дене менен жан экөө бири-бири менен талашат. Адамдын жаны айтат: "О Раббим, менин колум жок эле күнөөгө сунгудай. Менин бутум жок эле арам жакка баскыдай. Менин көзүм жок эле жаманды көргөнгө" десе, дене айтат: "О Раббим, мени сен да ушундай бир жыгачтай кылып эле жараткансың. Мен өз эрким менен колумду иштете албайт болчумун, бутум менен баса албайт болчумун, көзүм менен уятсыздыктарды көрө албайт болчумун. Ушул рух мага келди да, ушул жан келген үчүн мен ушуну бардыгыны кылбадымбы" деп экөө бири-бири менен талашып кетет экен да. Тозокту көргөндө адамдын жаны, адамдын дене мүчөлөрү сүйлөп калат кыяматта. Бири-бири менен талашып калат экен. Жан айтат: "Менин дене мүчөм жок эле күнөө кылганга." Дене мүчө айтат: "Менин жаным жок эле өз алдынча кыймылдап эркке ээ болгондой" деп бири-бирини күнөөлөп калат. Сен күнөөлүсүң, сен күнөөлүсүң деп. Ошондон анан Аллах субханаху ва таала, Аллах таала мисал берет. Сокур менен көзү сокур бирөөнүн буту баспайт. Көзү сокурдун буту басат, буту баспагандын көзү көрөт. Ошол экөө дейт, бирөөнүн багына карап туруп, ошонун мөмөсүнү жегиси келди, көзү көргөн, мындайча айтканда буту баспай шал болуп калган адам карап туруп айтты: "Охо, могу жерде бир адамдын багында өтө жакшы мөмө турат" деди. Ошону жебейлиби деди. Тиги сокур айтты: "Кана каякта экен" деди. "Мен көрбөй атамын" деди.
Анда сокур айтты, макул, көзү көргөн адам айтты, буту шал болуп калган. Анда сен мага бут болуп бер, үстүңө чыгайын, мен сага көз болуп берейин да. Анан экөөбүз акырын баралы, барып туруп анан ошо мөмөнү жейли деди дейт. Ушинтип көзү көрбөгөн, буту баскан бут болуп басып берди. Буту шал баса албаган, бирок тигиге көз болуп берип, үстүнө минип алып, экөө барып туруп экөө жеди. Эми экөөнүн кимиси күнөөкөр болот деп Аллах Таала айтат экен да. Ошондо дене дагы, жан дагы экөө тең моюндайт. Ова экөөбүз күнөөкөрбүз, биргелешип күнөө кылганбыз деп бири-бирине моюндап кала турган күн болот дейт. Анан Аллах Таала дагы аятты улантып айтып атат: "Вадарабаллаху масалан". Аллах Таала силерге ушундай бир мисал берет, бир айылды. Ал айыл Мадина, Мекке шаары. Мекке шаарынын адамдарыны кыяматка чейинки адамдарга үлгү болуш үчүн, себеби ал күндөр айлана берет, мурдакылардын тарыхы биздин да башыбызга келе берет. Ошолордун жашоосуну силерге мисал катары берет. Алар амина, аманда жашашат болушчу. Коопсуздукта, эч кандай коркунуч жок, жашоо өткөрүшөт деле. Мутмаинна, тынчтыкта, яатиха ризкуха рагадан мин кулли макан, рызкылары бардык жактан жеңил жол менен келет эле. Яны деңиздин дагы, кургактыктын дагы бардык рызкыларыны жеп жаткан Мекке шаарыны Аллах Таала силерге кыяматка чейин үлгү катары мисал берет. Факафарат би ан'умилlah. Бирок алар эмне кылды? Алла берген белектерди шүгүр кылбастан Алла берген белектерге капырлык кылып койду. Кудай Таалама рахмат айткан жок. Эң чоң белек иман келди. Эң чоң белек пайгамбар келди. Пайгамбарды кабыл кылган жок, иман келтирген жок. Меккеден кууп Мединага чыгарып. Анан Аллах Таала эмне кылды? Фа азақахаллаху либасал жу'i вал хауф бима кану яснаун. Алар өздөрү кылгандык себептерден улам шүгүр кылбай койгон үчүн Аллах аларга коркунучтун жана ачкалыктын кийимини кийгизип койду дейт. Эмне үчүн кийим деп атат? Себеби кандай эле кийим адам кийгенде сыртында көрүнүп тургандай, меккеликтердин жашоосунан ачкалыктын, коркунучтун сүрөтү сыртынан көрүнүп калды. 7 жыл Аллах Таала аларга ушундай бир кыйынчылык маселесин туудуруп койду. Кургакчылык басты. Четке арабтар ислам динди кабыл кылып алып, алар менен мамиле да кылбай башташты. Ушинтип кыйналгандык себептен төөлөрдүн чыккан нажастары менен, кыктары менен аралашкан кандарга чейин өздөрүнчө жасалган бир нерсе бар эле, ошолорду жегенге чейин барышты. Өлүп калган жаныбарларды сасып кеткен ошолорду өлүмсөлөрдү жеп башташты. Аллах Таала аларга ачкачылыкты жөнөтүп койду. Жана алар коркунуч, бардык тараптан мусулмандардын кол салуусунан коркунучта жашап калды, бирок Мекке мурда тыптыч шаар эле да. Эмне себептен? Себеби Алла берген неаматка шүгүр кылбай койгондук себептен факафарат би ан'умилlah, Алла берген неаматтарына шүгүр кылбай койду дейт. Аллах Таала сиз менен бизге берген нерсеге шүгүр кылбасак, урматтуу туугандар, Алла субханаху ва таала тез эле ал акыбалды бат эле өзгөртүп коет экен да. Тынчтыгыңыз коркунучка айланып калат. Кенен мол жашап атканыңыз ачкачылыкка, жокчулукка, кургакчылыкка айланып калат экен да.